Талас обласындағы ең көйгөйлүү болгон Талас Нылды Покровка жолуна асфальт төшөлүүдө. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул салынгандан бери асфальт болгон эмес. Жайында өтсөң чаң чыгат, жазында болсо ылай болуп, ыңгайсыздык жаратып келген. Жолду оңдоого өткөн жылдан бери көңүл бурулуп, мамлекеттен каражат бөлүнүүдө. Ой, жолду өзүңөр деле билесиңер да. Бер шыйпыр болуп айналайын машинеден үйгө баргандан кийин 1,5 саат бетиген бери титирейт го дейм. Анан эми жакшы, Кудайга шүгүр, эми ушуну да канса кылып койсо абдан жакшы болот эле бизге. Элге да жакшы эле жол оңолсо өкмөт оңолот да, туурабы? Жол оңолбосо каяктагы өкмөт оңолот. Жакшы, Садыр Жапаров жакшы иштеп атыр айлан. Жакшы балдар жакшы иштешип атыр. Болгондо кайерге чейин кылат да, ал белгисиз болуп атыр. Ачык айтышпайт. Мына болгон эми 3,5 километр калды, ушуну деле бүтүрүп койсо абдан жакшы болот эле. Мамлекет аймактардагы такыр асфальт төшөлө элек жолдорду ушундай кылып оңдоп, элге шарт түзүп берүүгө аракет кылууда. Ал катарда Нылды Сарыбулак айылдарындагы тургундарды нааразы кылып келген. Бул жолдорда бар. Эгемендикке чейин жана ага жеткенден кийин да асфальт басууга мамлекеттин мүмкүнчүлүгү болбой келген. Акыркы 2-3 жылда гана казнада каражат көбөйүп, көптөн берки элдин суранычы аткарыла баштаган. Кээ бир учурларда айтсак, баягы тамаша катарында кабыл алып атышат да, баягы 30 жылдан бери болгон. Мына ачык эле 30 жылдан бери могу жерге могу Талас Нылды Покровка деген автожол. Бул өмүр бою бу жерде асфальт көргөн эмес жол. Мына 2 жылдан бери ушу президентибиздин ушул жол тармагына өтө көңүл буруп аткандыгы натыйжасында мына ушу каражаттар бөлүнүп, 2 жылдан бери ушул Талас Нылды Покровка жолуна мына асфальт жумуштары болуп атат да. Бул үчүн эң негизгиси биз ушул мен учурдан пайдаланып ушул жолдун салышына салым кошуп аткан баардык ушул жетекчилерибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Элге дагы айтып кетерим да. Сабырдуу болуп, кичине мындай баягы күтүп турсак, баардыгы болот. Жолго туурасы 6 метр, калыңдыгы 6 сантиметр асфальт басылууда. Жумушту Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасына караштуу Талас районундагы номер 19-жол тейлөө мекемеси аткарууда. Алардын айтымында бул жолду оңдоо 2023-жылы башталган. Нылды айылына чейин ортодо асфальт жок, аралык бул 10 километр 300 метр болуп саналат. Былтыр 2023-жылдын титулдук тизмесине 3 километр жол асфальт төшөө каралган. Ал былтыр толугу менен аткарылып бүткөрүлүп, ошол эле жылы капиталдык салымдар беренесинен 7 километр жол кошумча каралган. Ошол каралган жолдун мына быйыл 7 километрин 3 километр мына бүгүн басып бүтүрүп атабыз, Кудай буйруса. Жумушчулар жакынкы күндөрү дагы 2 чакырым жолго асфальт келерин билдирип, күн суукта электе жолдун Нылды айылына чейинки аралыгын толук коңдоп бүтүрүүнү максат кылышууда. Белгилей кетсек, жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча, быйыл ушул күнгө чейин Талас районунда эле 13 чакырымга жакын жолго асфальт төшөлгөн. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.